Урматтуу Бактыбек Асанкалыевич, мен мындай армияда терс көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча чараларды кабыл алуу боюнча бир сунуштарым бар эле да. Мына Союз учурунда НЛП деген сабак бар эле. 9-10 классы 5-6 күн сбор кой ташка алып барчу. Сухопаев деген түшүнүк бар болчу. Автомат калашник сборканы биз мындай мелдешип ошол жерге атын үйрөтчү. Баланы мындай да, баланын жашынан дейт. Армияга тоже подготовить неме өтүш керек. Союз убагында 2 жылга армияга кеткенде жарым жыл учебка деген бар эле. Бүт даярдык менен барыш керек да. Азыркы жаш балдар эле армияга апарса эле автоматты каянан кармаганды билишпейт. Качан магазинге кандай жанагы мындай техник безопасность дегенди билбейт. Ошону алдын ала кылса болот. НЛП деген сабакты мен баягы билим берүү үчүн айтайын деп, муну киргизиш керек. Патриотизм деген ошондон башталат. Балдар жашынан даярдаш керек. Мы хотим, не хотим, он должен в армию отслужить. Билиш керек башынан. Ошондой кандай оюңуз барбы ошондой? Алдын ала киргизиш керек өзү тез аранын ичинде. Рахмат, Тойгат Новатович. Бул жагынан жарым жылдан бери именно баягы бүгүнкү күндө допризывная подготовка молодежи деп баягы атын өзгөртүлгөн. Баягы биздин убактагы начальная военная подготовка боюнча. Бул жагынан ар бир мен орун басарларым, управлениянын башчылары, командующийлер, командир частьлердин баары на местах ошол жагынан иш өткөзүп атат. Кайсы жерге командировкага барганда бүт мектептин канчалык көбүнчөсүн биз ошол жерге карап, ошол жердеги учебно материальный базасын көрүп, бүгүнкү күндө начальная военная подготовка жок деп айта албайбыз. Алардын баары бар, бирок алардын сапаты канчалык бул маселе да. Байгүнү мен бир эмеден келатып командировкадан. Ошол жерден Бакомбаев айылына военком менен ошол жерге кирип, ошол тармакты карадым. Начальная военная подготовканын ошол жердеги классынын базасын, ошол жердеги преподавательдин деңгээлин ошону көрсөк, баягы повышение болбоду заработной платы мугалимдерге. Ошондон кийин 2 айдан кийин барып көрдүм. 60-тан өткөн аксакал бар экен мугалим, начальная военная подготовканы берет экен, и физкультурадан берет экен. Ошол аксакал. И учебно-материальная базаны ошол киши өзүнүн эмеси менен жакшы жасаган да. Зарплатаңыз канча десем 47 000 деди. Ошондо аябай жакшы сүйүндүм. Мен үчүн дегенде ушул зарплатасы бүгүн мугалимдер көбөйгөндөн баштап, эми азыр деген ошол жакка биз военный комиссариатта турган биздин тажрыйбалуу пенсионерлерибизди ошол жакка жибергенге бүгүн военный комиссарлар ошондой милдет алышты. Рахмат. Мына мурун Союз убагында спорт рота деген бар болчу. Мында ден соолугундан кичине националдык стройбатка кетчү. Мен кыймын дегенде десантный войскага кетчү. Ошондой жерде мындай бөлүнүшлөр барбы, бөлүмдөр жокпу? Албетте. Ал жагынан ар бир тармакка полностью заявкалар келгенде, албетте. Ал жагынан ар бир тармакка полностью заявкалар келгенде, военный комиссариаттарда биринчиден эң баягы спецназ ошондой эмелерге кетет. Разведкага кетет. Ошондой спецподразделенияларга кетет. То есть по критериям способности. Анан ошентип эмелер бар, тарификациялары бар. Рахмат. Жана 1 жыл служба кететпи? Мурун 2 жыл 6 ай учебка болчу. Азыр 1 жыл кеткенде 3 айлык бир даярдык кылып анан алып барбайсыз. Анан жаңа призывды өзүнчө эле барса, уже даярданып келгендер жанагы мындай дедовщина деле болбойт. Уже дедовщина кете турганга аз калганда 3 айдан алар кетет. Бирлер келип калат да, ошону жанагы почему 6 ай учебка менен 2 жылга барганда уже подготовленный приходит. Анан жанагы прикасательность болгондо анча дедовщина болду. Мен сунуш катары айтып атам. Анан өзүңүз жана комитетте айттың, азыр сизге военный коллегия болот. Жана жаш балдардын өлүмү боюнча мен ойлойм, мыйзам чегинде ошо күнөөлөр жазаланат деген чоң ишеним бар. Анан ошол мен айткан армияда терс көрүнүш алдын ала чараларды тезирээк кабыл алсаңар. Рахмат сиздерге. Рахмат.